Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасындагы айрым чегара бекеттерин алып салуу боюнча макулдашуу тууралуу кеңири түшүндүрмө берди. Эске салсак, 25 сентябрь күнү эки өлкөнүн УКМК төрагалары жана Баткен Согди облустарынын башчыларынын жолугушуусу өткөн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятимов Кыргыз-Тажик чегара аймактарындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын делегацияларынын жолугушуусунун протоколуна кол коюшту деп айтылат расмий маалыматта. Протоколго ылайык Кыргызстан менен Тажикстан чегарадагы 8 чегара постун алып сала турган болду. Кыргызстан Тамдык бекетин алса, Тажикстан тараптан Бедак чегара бекети, Кыргыз тараптан Булак башы жана Тажик тараптан Кех посторун, Кыргыз тараптан Каттатус жана Тажик тараптан Каракчикум постору, Чайхана жерлигиндеги Кыргыз тараптын Аксай жана Кожалыдагы Тажик тараптын Шаршара бекетин алып салууну жана чегараны коргоо бөлүктөрүнүн эч кандай түрүн койбоону макулдашкан. УКМК кабарлагандай, Кыргыз-Тажик чегарасын кайтаруу кыймылдуу чегара кезметтери менен жүргүзүлөт. Алар чегараны бойлой көрсөтүлгөн жана макулдашылган маршруттар боюнча так жүрөт. Ал эми эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтерине Тамдык, Бедак бекеттери, Булак башы, Кех постору турган жерлерде айдоо иштерин жүргүзүү тапшырылган. Ошондой эле тараптар жаңжал көп чыккан тилкелерге видео көзөмөл камераларын орнотууну паритеттик негизде макулдашты. УКМК Кыргыз-Тажик чегарасындагы жогоруда аталган бекеттер жайгашкан тилкелерде эл жашабайт деп белгилөөдө. Чегара кызматы маалымдагандай, протоколго ылайык биргелешкен жумушчу топтун чегара аймактарынан кошумча күчтөрдү чыгарып кетүү иши уланат. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү бүгүн 26 сентябрда тараткан маалыматта инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Равшан Сабиров өз арызынын негизинде кызматынан бошотулганы кабарланды. Расмий маалыматта президенттин жарлыгы менен бул кызматка Умбриел Темиралиев дайындалганы айтылды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттикти Сабиров быйыл 11 марттан баштап жетектеген. Анын кызматтан кетишинин себеби ачык айтыла элек. 26 сентябрга карата Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылыштан улам коопсуз жакка убактылуу чыгып кеткен 92 521 адам өзүнүн үй жайына кайтты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 14-17 сентябрга чейин уланган куралдуу кагылышуунун кесепетинен Баткен облусунда 136 770 жаран эвакуацияланган. Анын ичинен 36 242 жаран жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жайгашкан. 4207 адам атайын уюштурулган эвакуациялык жайларда турушат. Алардан тышкары 3800 жаран башка облустарга тургундарынын үйлөрүнө чыгып кеткен. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынан 5301 адам коопсуз жайга эвакуацияланган.